айыл арасында иттер адамдардың үндері угуп калды. Көрсө düşөп, балдарды мектепке чогултуп жаткан учур экен. Он чакты баланы өзү менен ээрчиткен düşөп, тигил үйгө бир кирип, бул үйгө бир кирип, айылды аралап жатты. Акылдаган жеңем экөөбүз болсо, короодо сокку жанчып жатканбыз. Акем темир жолдун базарына барып бегин сатам деп ороо казып жаткан. Улам көзүмдүн кыйыгы менен карап, düşөндөрдү күтүп жаттым. Алар биздин үйгө кирбей, кайрылбай кетти, кетегидеги коркунучум бар эле. Жеңем мени мектепке жибербесине көзүм жетип эле турса да, ал эмнеден үйрөттүм. Жок дегенде мугалим мында келип, менин бул жакта экенимди көрсө экен деп тиленип, Кудай келтире көр деп Кудайдан тиленип жаттым. Айтор катары менен кыдырып биздин үйгө да келип жетти. О, жеңе, ишилгери. Мына, бул балдар баарыбыз чогулуп алып, силердикине конокко келдик. Деп düşөп жайдары салам берди. Келгиле дегендей жеңем алардын келишин жактырбай күлүп кетти. Кана эмесе, бүгүнөн баштап окуу башталат. Кызыңар эже жашта деп düşөп короодогу мала ташка отуруп, балдарды даярдаган кагазын даярдады. Ага жооп кайтарбай жеңем сок билекти гүрс эткизе уруп алды дагы аны кышап алды. Алтынай, жашың канчада? Мен болсо коркуп чыккан жокмун. Анын жаш башынан эмне кыласың? Буга окшоп томояк уу жетим эмес, нандын нана деп жүргөн аталуу да, энелүү да эркелер окубай жүрөт. Андан көрө тетиги ээрчиткен балдарыңды эле окутуп алып, мындай ишиң болбосун. Деп жеңем алкына кайрылды. Düşөндө ордунан секирип тура келди. Өңүм сары, бүркүт кана каштар куушула түштү. Сиз эмне деп жатасыз? Жетим деген Кудайга жазыптырбы? Же эмне? Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен? Закон поконуң менен ишим жок. Абайлап сүйлөңүз. Бул сизге кереги жок болсо, өкмөт кеңешине керек. Жооп берип калып жүрбөңүз. Сен кайдагы чоң элең, я? Багып жүргөн кызыңды мен билемби? Же эмне? Жеринен о, тентип келген сен билесиңби? Деп жеңем алкына кайрылды. Бул иштин эмне болуп өтөрүн бир гана Кудай билсин. Бул учурда Акем Белчесинин болуп ороодон чыга келди. Ал анын аялдын сөз башкарып, эл башкарганын жактырчу эмес. Өзү турганда кынына киргизе салачу. Мына ошол чөрттүн өзү эми кармады окшойт. Катын! Сен качандан бери эл башкарып, сөз башкарып калгансың, я? Көп акылда үйүңө кир да оокатыңды кыл. Ооба, ошент, бул кызды мектепке талтаңдатып коюп, үйдөгү оокатты ким жасайт? Жагыңды жактагы үйгө кирип оокатыңды кыл. А сен Таштанбектин баласы. Кызыңды мектепке алып кетесиң, каяка алып кетесиң, чатагыңда жок. Мына мен бүгүн эң биринчи жолу ушинтип мектепке бардым.